Эфирдин темасы Гонконгдо окуу боюнча ал жака кантип тапшырды, ал жака эмне кылды, эмнелер керек. Ушул жөнүндө бүт айтып берет. Дастан жөнүндө айтсам, Дастан таластан болот. 2016-жылы чогуу Индияга Олимпиадага барганбыз. 2017-жылы болсо чогуу немеге Таиландка. Тилимде келишпей, Таиландка чогуу Олимпиадага барганбыз ошол. Так, анда эфирди баштай берели, Дастан. Да. Ултабы? Баары жакшы, мен шүгүр өзүңөр жакшысыңар. Так. Анда өзүң жөнүндө да бир айтып берсең, кененирээк. Так, мен угуп атам дейм. Угултат. Так, менин атым Дастан, өзүм Таластан болом. Өнөр менен бир жылда окуп. Азыр Гонконгдо окуйм. 2-курс. Электрикал инженерия, короче. Дагы эмнени айтып кетейин? Буга чейин окудуң эле? Ошолорду айтып берсең. Буга чейин Таласта лицейде окугам. Эмнеде? Сипат лицейде Таласта. Андан кийин бир жыл УЦАда окудум, Нарындагы. Нарында УЦАда окуп анан ал жактан бир жылдан кийин азыр Гонконгдо окуп атам. City University of Hong Kong деген. Ошо. Чоң рахмат. Так. Кантип тапшырдың эле бул жака? Гонконгго кантип тапшырдың? Бул жака дейм, Гонконгго ал жака. Ошол жөнүндө айтып берсең, бир аз кененирээк маалыматтар. Нелер кетти, эмне кылдың? Гонконгго тапшырганда мен өзүм 11-класста ойлонуп аткам, тапшырам деп. Анткени бизден ошол улураак байкелерде окуучу, анан университет жакшы болбойт деп ойлонуп жүргөм, анан ошо биринчи жыл болбой калып, анан УЦАда окуп жүргөндө тапшырдым. Тапшырганда определенный бир документтерди сурайт, силерки сыяктуу эле английский билиш керек. Биринчи условия. Английский билиш керек. Башка мисалы английский билгенде деле жанагы TOEFL керек. Мисалы биз иностранный студенттер болгон үчүн TOEFLдан дагы определенный бир эмеси бар. Планкасычы. Ошо биздики 80 минимум, 79 минимальный. 79. Ооба. Ошондо 79 дагы анын ордуна 79 80 79 болуш керек эле. Аны башка дагы бир эмеси болгон, бул ОРТны караган университеттер. Биздин ОРТыбызга караш, ошол ОРТга жараша эме барып баштаган scholarship акчаны. Ошондо сыякка боюнча ордун канча жогорусу ошончо көп акча береби же кандай? Ошондой калабы? Алардын планкасы бар. Мисалы алсак жанагы ар биринде TOEFL required да, ал типа обязательно болуш керек дегенчи. TOEFL эмес, TOEFL же IELTS да, экөөнүн бирөөсү. TOEFL же IELTS? Экөөнүн бирөөсүн аласың да. Анан ОРТдан мен билишим боюнча эме болчу. 210дон ашса, эме топ scholarship деген болот. Топ scholarship деген ошол прям эң высокий scholarship да, бардыгы кошулуп берилет. Мисалы университеттин контрактын акчасы берилет, общаганын акчасы берилет, плюс сен тамак ашыңа, ичип жүргөнүңө, короче, ошого да акча берет да. Ал 210дон ашсаң вроде. Анан ОРТдан 200дөн ашсаң деген эме берет. Full scholarship деген бар. Full scholarship деген ошол сенин контрактың төлөйт. Вроде бүттү да. Контрактың төлөйт. Контракт эле көп. Бирок контрактың төлөйт, плюс эме деген бар. Diversity grant деп коет. Жанагы эмне? Diversity grant да, короче, мисалы бир мамлекетте, Гонконгдо мисалы кыргыздар аз болсо,
ошо кыргыздардын санын көбөйтүш үчүн, мисалы башка улут, башка бир башка культурадагы адамдар келиш үчүн ошол diversity грант беришет да булар, мисалы, чтоб ошолор бул жакта окусун депчи. Ошондой scholarship'ти ал деген эми кичине азыраак берки топ scholarship'ына караганда, бирок мисалы жашап турганыңа жетет да. Ошондой берет, эгер full scholarship алсаң. Ал деген 200дөн ашсаң вроде. Вот. Анан 200гө жетпесең, анда уже болбой калат. Минимально 200дөн ашыш керек экен, ошондой Дагы тапшырганда ортон 200дөн алсаң, анан TOEFL'дан 80дөн алсаң, 79дөн алсаң. Ошол айтыр сен айтыр. Мен окусам. Дагы өзүң сертификаттарын тапшырсаң болот. Любой сертификат болорбу? Там, мисалы, мен 60 отжимания кылдым, ошол сертификат алдым десем. Ошол болобу? Андай эмес. Мисалы, мындай. Кандай сертификат? Өзүң достойный деп ойлоп эметкениң, мисалы, бирок англисче болуш керек ошонун бардыгы. Достойный дегенде, мисалы, жандай Кыргызстандагы республика олимпиадалары, мисалы, областной алар үчүн жөнөкөй болсо керек, мисалы, республика же болбосо жандай проектный олимпиада, ошолордун сертификаттары болсо, бирок алар андай эч нерсени эле, көп нерсени эле чечпейт, бирок мындай может дейм да, может алып калышы мүмкүн. Так, анда башка кийинки суроого өтөлү. Дагы эме дегендер бар. Мисалы, жандай международный спорт олимпиадаларынан прям ошондой эмелерден дагы scholarship'тер бар. Спорт scholarship деп коет. Ошондой да кылса болот, бирок ал мисалы кыргызстандыктар үчүн андай көп берилбейт. Эми вообще жок да андай. Мен көрө элекмин пока что. Түшүнүктүү. Анда мындай суроо да, кийин бир жылга канча орун берилет? Гонконгко бир жылга канча студентке ошондой scholarship берет же баары эле 200дөн өтсө, анан TOEFL 80дөн өтсө эле баарына бере береби? Мисалы, определенный бир сан болуш керек да туурабы? Же 20 адам тапшырса 20 баарына, анан 50 адам деле тапшырса 50дин баарына бере береби? Ушундайбы? Кандай болуп калат анысы? Мен анысы жөнүндө мындай точносын билбейм, бирок эме дегенде, мен мурда уккандарым боюнча, ошол Гонконгдун университеттери, мисалы, Кыргызстан үчүн общий где-то бир 50 ушундай эмес квота берет да. Типа жылына эмес, бирок общий берет экен да. Бирок азыр биз мисалы Кыргыздардан 50ден ашып кеттик, бирок дагы эле берип атат да. Анан где-то мисалы акыркы эмеге караганда жыл сайын где-то бир 10 окуучудай, 10-15 окуучудай келет да. Жыл сайын. Лайк баспаңыздар, лайк бассаңар катып калат дейт. Лайк басса катып калат дейт эфир. Чата лайк баспай турат окшойсуңар. Суранчы. Рахмат түшүнгөнүң үчүн. Так, анда биринчи могул жактан суроолорду окуп туралы, кийин комментарийге жазган жана суроо жазган суроолорду неме кылып туруп окусаңар жакшы болот. Ошондой кылалы. Сен окуган университет жөнүндө да документтерди айттык, ошол TOEFL керек, анан ортунан 200дөн көп болуш керек, ошол экөө эле. Анда мындай суроо келет. Сен окуган университеттин өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып берчи. Бул кандай университет, эмне деген университет? Эмнени дейсиң? Меники интернет окшойт. Окуган. Университет. Сен окуган университеттин өзгөчөлүктөрү жөнүндө. Гонконга. Бул да бир Гонконгдун ошол чоң университеттеринин бири. Азыр акыркы эме боюнча вроде статистикада 48-нчи орунда турат дүйнөдө. QS-тин эмеси боюнчачы. Где-то университет өзү Гонконгдун эмесинде, Гонконгдун центр жагында, аябай жакын. Анан 10 миң же 12 миң ушундай эме ошончо окуучу окуйт. 10 миң же 12 миң арасы. Жакшы, сон кайсы тил билүү керек дегенде ошол английский билип туруп эле кетсең болот туурабы? Сен гонконгский билбейсиң. Гонконгский өзү неме да туурабы? Кытайский. Гонконгский тил өзү кытайский ушундайбы? Жок. Гонконг бул эме
андай эме деп коет. САР Тили деп башкача коет. Эме автономный область Гонконг. Эме Кытайдын. Эме деп коет го жанагы бул жакта типа демократия Кытайдагыдай эмес. Мурда Британиянын эме болгон үчүнчү. Британиянын не деп коет? Колониясы болгон үчүн бул жакта. Колониал. Ооба. Бул жакта эме типа мисалы английский билип туруп эле нормально жашап жүрсөң болот да бул жактачы. Кытайча билиштин кереги деле жок. Ошонусу бар. Английский билип туруп жашай жүрсөң болот. Ооба. Сонун го. Бул жакта английский бул эме да, мисалы Кыргызстанда орус тил болот го, ошол сыяктуу эле да. Сон. Жалпы канча акча кетет? Биринчи тапшырып атканда, университетке тапшырып атканда сенде канча акча кетти? Тапшырып атканда негизи жакшы эле кетет. Жакшы эле кетет дегенде, мисалы, эң биринчи TOEFL-га кетет. TOEFL-га $200 деп эле ушундай кетет. Анан кийин жанагы сертификат, аттестат, ORT ошолорду английскийге которуп жөнөтүш керек да. Ошол үчүн дагы бир акча кетет. Канчадай бир 2000 сомдой кетсе керек. Ой. 2000 сомдой кетсе керек. 2000 сомдой. Анан кийин жанагы бул жака типа документ жөнөтүш керек болот, там өздөрүнүн эмелери бар. Мисалы, ошол ORT-ңдын копиясын, ошол которулуштарын типа бизге кагаз менен жөнөт дейт да, mail мененчи. Почта менен. Анан ошол жөнөткөнгө дагы где-то 3000 сомдой кетет. Примерно. Башка эме бар. Бүттү ошондой эле. Анан кийин эме деген бар. Мисалы, кабыл алат го. Допустим, сен өттүң, ушундай деп кабыл алгандан кийин депозит деген нерсе бар да. Алло. Угулбай атат. Эми көрдүм. Так, мен силердер угултабы? Менин интернетим катып атат. Что-то эфир сакталбай калып атышат. Жакшылап көрүп угуп алат. Эме. Так, эмнени айтып аттым эле? Мен деле унутуп калдым. Паткалан баш айланып кетти. Азыр эстейм. Жанагы акча жөнүндө. 3000 сом кетет дедим акыры. Ооба. Анан кийин 3000 сом кетет. Дагы депозит деген болот. Типа сен точно бул сени кабыл алгандан кийин, мисалы, эме жөнөтөт да, mail жөнөтөт да, эме депчи, кабыл алдың, анан окуйсуңбу депчи. Если сен окуймун деп кабыл алгандан кийин, мисалы, алар ошол квотаны эме болуп коет да, типа бүттө окуйт деп алып коет да. Ошол үчүн типа алар депозит деген болот. Мисалы, сен депозит бизде $1000 болчу, $1000 $1000 бересиң, бирок аны кайра кийин берет да, сага окуп жүргөндөчү бияктан берет. Вот ошол бир $1000 депозитке бересиңер. Чтоб ошол сен өттүм дегенден кийин дагы ошол квотаны сага сактап турат да. Анан окуп келгенден кийин ошол $1000 кайра берет. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Жатакана тамак аш бекер дедиң, сен кандай болуп атат? Жатакана кандай болуп атат? Тамак аш кандай болуп атат? Кененирээк айтып бересиң? Жатакана тамак аш дегенде, мисалы, меники топ сколаршип
ал деген ушул эме жатакананы кошуп берет, жатакананы плюс эмени Тамак плюс аш. дагы акча берет да, тамак ашкачы. Ал деге жатаканасында 10-11 эме бар, өзүнчө. Алардын эмеси бар, городок сыяктуучу, жалаң общагалар турат. Анан ошо 10 здание бар, 11 здание бар. Ошол жерде жашашат. Бир комнатада 2 адамдан, серкиндей эле. А сен ошондой комнатада жашап атасыңбы азыр? Азыр жок, мен азыр бул жакта бир досторум менен Гонконгдун чет жагындабыз азыр. Гонконг чет жагынан бир үй эме кылып, аренда кылып ошол жакта жашап атабыз. Потому что азыр типа ковид болуп анан сыпта Онлайн сабактар болгон үчүн. онлайн сабактар болгон үчүн, плюс бул жак кичине алысыраак, кичине эл азыраак да, чем Ситиге караганда. Түшүнүктүү. Так, кийинки суроо. Тапшыруунун башка кандай жолдорун билесиң? Же ошол эле бир эле жол бар, орто, TOEFL экөө эле? Тапшыруунун бир эле жолу бар, ооба. Түшүнүктүү. Дедлайн качан анда? Дедлайн качан бүтөт? Дедлайн Качан тапшырса? эмеде бүтөт. Январдын 1-inde болуш керек эле, по-моему. Мисалы, кийинки жылдыкы ошо 2021-дин сентябрында окуй тургандар, күзүнө окуй тургандар эмеде, да. 2021-ге чейин тапшырат. 1-январга чейин, 3-январ белеби? Бирок орут кандай болуп калат? Орутун жолу чыкпайт да. Мисалы үчүн орутун жолу жок да сенде. Азыр деген эме кылат. Типа ОРТны примерный жөнөткүлө дейт. Ал эмени айтат? Сенин школаңан сураш керек. По идее, сага жазат. Сенин школаңан, мисалы, пробный тест жаз дейт да. Пробный тест жазып, анан ошонун результатын жөнөт дейт. Пробный тесттин результатын жөнөтөсүң дейт. Анан кийин, мисалы, ОРТ качан чыкчу эле? Жайындабы? Ошондо анан алар сага жообун ошондо айтат да сага. Типа сени кабыл алабыз, кабыл албайбыз деп. Анда пробныйдан урдуруп жазып коюп 200дөн көп алып койсоң кандай болот анда? Же көчүрүп жазып койсоңчу? Кийин албай коет. Жазып койсоң болот, бирок кийин албай коет. Түшүнүктүү. Бирок мисалы үчүн январда сен ортого даяр эмес болсоңчу, анан азыр эле 180 алып калып тапшырсаңчы анда. Кийин жоо чыкканда 200дөн көп алсаң мисалы. Анда кандай болуп калат? Анда алат. Сен эмеңе эле карайт да, типа сенин кийин чыныгы результатыңа эле карайт. Мисалы азыр жазып кое берсең болот, любой депчи, бирок реальный жазыш керек да. Мен 1 жыл Кыргызстанда окуган үчүн меники эме болду да, эле. Мен тапшырып атканда менде уже ОРТ бар болчу да. Анан мага проблема болгон эмес, меники ошол где-то жазында эле уже результат чыгып калган, уже мен окуй турган болуп калгам да жазында эле. Азар жок. Сон анда комментариядеги суроолорго өтөрөл башынан баштап. Join. Дагы виза менен проблема болбойт. Вообще проблема болбойт. Мисалы, Гонконгго ошол университетке өттүңбү? Эме болду. Эле короче, точно өттүң деп мындай эме болот го. Ошондо болгондо университет сенден эме сурайт. Бир документтерди сурайт. Ошол визага керек болгон үчүнчү. Анан сен ошол документтерди жөнөтөсүң. Университет бул жактан ошол сенин документтериңди алып, эмеге барат. Короче, университет өзү бүтүрүп берет визаңдычы. Визаны 4 жылга берет сразу. 4 жылга берет. Ошол 1-2 айдын ичинде чыгат да, анан кийин сен келе берсең болот. Келгенден кийин дагы университетте окуган үчүн сенде эме берет, гонконгский ID карта берет. Мисалы, Кыргызстанда ID карта барго. Ошондой гонконгскийдикин берет, 1 айдан кийин болуш керек где-то. Анан уже Гонконгдун эмеси болуп каласың да, типа уже временный житель болуп каласың, бирок голосовать ете албайсың, бирок калган баардыгы болот да. Революцияга катышсаң болот. Катышсаң болот, ооба. Тамаша. Так,
Ортынан канча балл алдыңыз дейт могул жакта. Ортынан канча балл алдыңыз? Мен Салыштыруулуу ортодон 220 алгам. Бирок мен пушка. 2 жолу жазгам. Пушка. Күчтөсүң. Так, кийинки суроо эмне? Суусарбек тааныйсыз дейт. Суусарбектин инсолом дейт. Көрдүм, окудум. IELTS канча болуш керек дейт. TOEFL 80ден көп, 80ге IELTS 75 керек дедим. IELTS канча болуш керек? IELTS 6-5 болуш керек эле. 6.5. Унутпасам. 6,5 болуш. IELTS өзү максимум канча? 10 бу? 10 бу 9. максимум? 9. Неге 10 калмастыр? Бузатта. Эфир сактап коесуз дейт. Эфирди билбейм, мен эмнен болбогон үчүн, мен каналымдан болбогон үчүн дастан өзү неме кылат экен. Же мен сол Мен сохранить этип анан сага жөнөтө аламбы же кандай кылабыз? анысын точно билбейт экенмин, кантип кылабыз. Көрөбүз, эгер неме болсо. You're speaking in next level дейт. Рахмат, ким болсо деле. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Дайнабиге айтам. Ошол да кылып берет сага. Болду. Даянбай экен неме деди? Гонконгдо? Ооба. Ал уже бүтүп калды болуш керек, акыркы курста окуп атабы? Ооба, акыркы курста окуп. Так, магистр инфо. Мен магистр жөнүндө билбейм. Азыр өзүм окуп атам. Если что, мой эфир сакталбай калса, кийин дагы Гонконгдо окуган ушу даянбай экен мен эфир кылып беребиз что. How cute are? Бир нерсе жүрөк коголоо эмне беле. Так. Салама из Бакаира дейт. Аласа из Кыргызстана, Корея. Можешь на русском разговаривать? Ты чё? Эфир жөн неме болгон үчүн. Нерсе кыргызча болгон үчүн кыргызча сүйлөп атабыз, кечиресиңер. Эгер кыргызча түшүнбөйсүңөр, алдын ала извиняемся, если вы не понимаете кыргызский. Кандай стипендиялар бар дейт, жана стипендия жөнүндө айтып кеттиң окшойт. Стипендиядан ошол эки стипендия бар. Мындай эмете турган, мисалы бизге бериле тургандай возможный болгондорчу. Duolingo тест дейт. Ошол жөнүндө эмне билесиң дейт. Билбейм аны. Жок, эмне тест экенин билбейм, ал Duolingo эмне экенин. Мен да билбейм, бирок уккам эмне экенин билбейм. Оксфордтун тести менен кабыл ала береби дейт. Оксфордтун тести менен кабыл ала береби. Албаса керек. Билбейм мен аларды. Типа эмеде бар. Ошол университеттин сайты бар. Эме деп жазсаңар, мындай CTU деп эме деп чыгат. Ошол комментке жазып койсом болот ошо CTU деп. Университет сайт. Ооба, ошол жака киргенде эме деген бар. Ишин карап жүрсөңөр, admission'да эме деген бар. English requirement test деп ошол английскийден канча алышың керек, эмне алышың керек. Кайсы тест тапшырышың керек деп бар. Аттестат жок болсочу дейт. Аттестат жок болсо эмне кылат дейт. Аттестат канча жок болсун? Билбейм. Биринчи класстан тапшырат окшойт тамак. CTU'да окуйт, сактаңыздар деп көрөбүз. Окуу кайсы тилде өтөт дейт. Окуу баары английскийби? Полный английский окуу? Английскийде бардыгы. Полный. Азар жок. Так, GPA канча балл дейт, GPA. GPA канча болуш керек дейт. GPA биздики эме деген система менен, типа 4, өзү 4 го, биздики 4.3 менен эсептейт. Типа A+ кошуп койгондо. GPA сен эгер scholarship'ың болсо, эме болуш керек. 3.2ден көбүрөөк болуш керек. Сен ошо scholarship'ыңды эме сактап калыш үчүн. 3.2ден көп болуш керек. Плюс эме деген бар. Мисалы мерси семестр деп коет да, мисалы сен ошо жетпей калды дейли да, 3.2чи, бирок сага бир семестр же бир жыл деле ушундай эме берет. Типа мерси кылыпчы, не деп коет. Кысасы кайра фейл болсоң кайра берет экен да, көрөт экен да туурабы? Ооба, шанс берет, бир жыл шанс берет. Сон. Бизде да ошондой болуш керек. Эгер фейл болуп калсаң, GPA'ң жетпей калса, неме жазасың, түшүндүрмө кат, типа мен ушул жылы эмне бир нерсе болуп, бирөө менен сүйлөшүп урушуп кеттим, анан стресс болуп жүрдүм, тигиндей мындай деп жазса, бир нерсе окуй албадым, жашоо татаал болуп баратат, корейлер мени түшүнбөй атат, кытайлар мени түшүнбөй атат деп туруп неме кылып жазып түшүнөтө бересиң, анан неме болуп кетет, өзгөрүп берип коет. Могу английский канча даярдандыңыз дейт. Английский канча даярдандың эле? TOEFL'габы? TOEFL'га мен
жакшы эле эмес эми, бирок даярдангам кичине. Мен эмеде жүргөм, Уцада жүргөндө даярдангам, эртең менен туруп күнүгө. Где-то бир ай, Күнүгө эми бир ай эмес, бирок күнүгө дегенде эме болуп калат. Бир ай же 2 жумабы, 3 жума, ушу 3 жумадай күнүгө болуп силер калат. неме дебейсизби? Күнүгө силер уктап атканда мен эртең TOEFLга даярданчумун. Таңкы саат 6-да туруп, машыгып, TOEFL'га экзамен жазчумун дебейсиңби? Так, кандай дастан дейт? Дастан жакшы. TOEFL канча алгансың дейт, эгер сыр болбосо. Көп алган Телефон болуш жаман керек. болуп калган. 80ден көп болгон, точно деп өткөнгө караганда 80ден көп болгон. Канча болгон дейм Жок, да? меники 79 болгон. Базар жок, 79 базар жок. Өтүпсүң да, неме болуптур да. Меники да мисалы английскийден илешип калганда, ошо проходдон эле бир неме 10 балл өткөн да. Кайсы убакта тапшырыш керек дейт грант. Неме январда дедиң го, неме? Ага чейин кайсы убакта тапшырган жакшы? Декабрдабы? Айырмасы жок. Сен мисалы азыр тапшырсаң деле же мындай акыркы типа ошо дедлайн бүтөйүн деп калганда 1 минутта калган болгондо деле тапшырсаң айырмасы жок болуп тең. Бирок эмеге чейин тапшырыш керексиң, январдын 1-ине чейин. Эгер адашпасам. Байке канчанчы жылкы болот экен дейт. Канчанчы жылкы болосуз байке? Комментарийди өзүң эле окуп атасыңбы, өзүң эле? Окуп атам, уже бүттү го. Кайсы тил? Нес. Башка суроолор барбы? Так, суроолор болсо бериле. Кандай даярданса болот дейт. Советтер барбы дейт. TOEFLга мен эме жана эмне дегенде, Noteful беле бир эме бар. Онлайн, мисалы, ооба, YouTube'дагы эмес, мен ошол Noteful'дун өзүнүн официальный сайтында бир баладан эме болчу, аккаунт бар болчу. $30 сатып алгам. Ошол жактан үйрөнгөм. Эме болот. Интернетте сайттар бар, типа YouTube'да деле дагы сайттар бар. Эме деген Noteful, короче, TOEFLга даярдаган ошол сайттардан эле даярдангам мен. $30 аккаунт сатып алып туруп, Noteful'дан даярданса болот, э? Ошон комментарийге жазбайсың? Сатып албай деле даярданса болот. Интернет, YouTube'дан эле карап. International студенттерге акчадан кыйын болбойбу бейт? Ошо кандай болот эми? Мындай жерге эле жашайсың, кайф элеби? Көчөгө чыгып кийим алам дейсиң. Кийим алам десең, каалаган кийимиңди ала бересиң. Мисалы үчүн. Эми ал деле зависить этет. Эми күнүгө чыгып ала албайсың дейчи, бирок мисалы мен азыр общагада жашабаган үчүн общаганын акчасын мага берет да. Общагада жашабайм, общаганын акчасын мага берет, типа семестр сайын. Канча берет? Өзү 200-300 бериш керек. 1 жылга. Биздики эме менен берет, семестр менен берет. Семестр сайын берет да акчаны. Семестр где-то $3000 болуш керек. Алар бир семестр. Бай экенсиң эле. Бирок ошого жараша бул жакта баардык нерсе кымбат да. Бир жагынан тура. Так, могул жерде суроолор Noteful'дан. Кайсы тармакта окуйсуз дейт? Электрикал инженерингде окуйсуң да туурабы? Канча жыл? 4 жыл окуйсуң? Ооба, электрикал инженеринг 4 жыл ооба. Азыр 2-нчи курс болуп. 2-нчи курста окуп атасың да туурабы? Ооба, 2-нчи курс. Азыр 2-нчи курста окуп атам. Эмне көбүрөөк маанилүү дейт? Эссеби, аттестатпы же TOEFLбы дейт? Мен эссесим боюнча вроде эссе жазган эмеспиз. Кой? Общий эссе керек эмес. Неге бул жагы тапшыртасың? Кайф кой андай. Мен ошол эссе албай атам. Мен анткени деген, типа, конкурско бир эле университетке эмес, бир 2-3 университетке тапшыргам да. Анан кайсынысы эссе. Вроде конкурско эме болчу, эссе жок болчу.
Мен Базар жок. эстешим боюнча бирок эме деген бар да, жана recommendation letter деп коет. Мисалы, мугалим, сенин мугалимиң вроде типа жазып берет болуш керек эле. Сен мактап жазып Ооба, берет, бар короче. болчу. Ооба, сенин мугалимиң сени мактап жазып берет. Мугалим деле эмес, сен эме деп койсоң, любой бир английский билген таанышыңа эле айтып койсоң болот, мен деп жазып берип кое берет ал. Aa. Мотивационный письмо жазган эмес. Братар, короче, мен да буюрса Кореяга тапшырам буюрса. Советтен берип койгулачы Абдуш дейт. Макул, колуң келишинче беребиз. Макул жооп бербеди байке дейт. Кайсы суроого жооп бербеди? Сколько примерно уходит денег месячно? Мен азыр окуп атам эме өзүм. Примерно эмедей кетет. Эме дейт, канча кетет дейт, типа айыначы. Айына ар кандай кетет, типа зависит ал делечи. Мисалы, биз бул жакта достор менен жашап аткандан кийин биз продуктуну өзүбүз тамак кылып өзүбүз жеметебиз да. Мисалы, айына чогултабыз, мынча акча продуктуга деп, анан мынча акча типа там коммуналкага деп чогултуп, ошол менен анан там өзүбүздүн да лишний нерселерибиз болгону менен где-то $200 кетсе керек. $200-300. $200 деп дейм. Же азыраак андан. Азыр жок. Так, суроолорду болсо анда баягы суроо берген жакта өзүң көрүп эле окуп неме кылып жооп берет окшойт. Ошол жакшы болот. Сен мага көрүнбөйт алар. Так. Эмне көбүрөөк маанилүү? Аттестат, эссе, үчөө тең, по идее. Мисалы, үчөөнүн бирөөсү жок болсо эле албайт сени. Физикстен суроо бар, чыгарып бересизби дейт. Университет, так, английскийде бар дагы университеттин баардык сабактар английскийде болот. Стипендия бул эмеге берилет, мындай именно биздики, могу CTUнуку стипендия университет берет. Типа сен кайсы тармакты окуйсуң, там медик окуйсуңбу же инженерия, там бизнес, любой тармакка сага стипендияны эме берет да, университет берет. Мисалы, могу CUHK дагы бир Гонконгдогу башка университет, алар эме колледждер өзүнчө берет. Мисалы, инженериянын факультети өзүнчө берет, типа башкача суммадагы акча берет. Медицинаныкы башкача суммадагы берет. Бирок бир эле университет да. CTUнуку типа CTU өзү берет. Типа эметпейсиң деле да, айырмасы жок болуп калат. Кайсы эме факультет окуган. Түшүнүктүү. Гонконгдо жашашат кандай студенттер үчүн? Гонконгдо жашашат студенттер үчүн деген билбейм. Эгер студенттин общагасы бар, там ошол жерде кафетерия бар. Же өзүң тамак жасасаң болот. Общий кухня бар ар бир этажда. Гонконгдо митинг деген нерсе көп болот го дейт. Бул нерсе окууга таасирин тийгизбейби дейт. Бишкекте да митинг көп болот да, Бишкекте окугандар нормально окуп жүрөт болуш керек. Ошондой эле нерсе болуш керек Гонконгдо деле. Жок, Гонконгдо кичине серьезныйраак. Баягы эме болгон. Эми ал мурда политика болгон өткөндө, типа Кытайдын эмесичи. Гонконг Кытай эмес болуп, анан типа Кытай бирок өзүнүн армиясынбы, короче, ушундай киргизип баштагандан кичине протесттер болгон. Анан ошол үчүн университеттер жабылган болчу биринчи. 1 жыл болду, азыр тынч эле. Жакшы. Эмне үчүн именно Гонконг дейт? Жексен төлөгөн үчүн туурабы? Дээ таңша. Эмне үчүн? Жок, Гонконг эме. Мисалы азыр дүйнөдө, короче, бир 3-4 эме бар да. 3-4 эмне деп коет? Город. Ошол дүйнөнүн экономикасы ошол шаарларда эле эметет да, айланат. Вот ошо Гонконг ошол шаарлардын бири. Типа бул жерден аябай эметсең болот да. Окуп кетсең болот. Аябай өнүккөн. Ошол үчүн баардык нерсе кымбат. Жашоо шарты кымбат. Айтпа. Так.
HCK4 билбейм ал эмне экенин. HCK4 пищевая инженерия барбы? Билбейт экенмин аларды. Пищевая Анын инженерия не, факультеттин кухня эмесинен алып, өзүңөр поварбы? Ошол пищевая инженерия, тамак кылуубу? билбейт экенмин. Мен деле билбейт экенмин. Аны эмеден карашыңар керек го дейм. Толтура факультеттер бар, ооба. Бардыгын эле тапсаңар болот негизи. Мен коронавирус болуп калгандыксыңарбы? Жок. Nationality. Кыргыз студенттер көп. Кыргыз студенттер азырынча көп эле. Негизи кыргыз студенттерден биз мурда чогулганда эме болчу. То есть былтыр чогулганда 40 болчук да. Ал деген 40 окуучу, бирок ар бир башка университеттегилер болчу да, типа. Ошолор бир жолу чогулганда бир 40 чыкканбыз. Азыр дагы көбөйдү. Я-то 50-55 болду окшойт. Азан шо. Көп экенсиңер да. Бизде мисалы аз эле өзү. Так. Суроолорго жооп бере бересиңби өзүң? Мен уягып турайын. Бүттү суроолор аягына келдим. Башка дагы болсо. IT сфера жакшыбы дейт, акыркы суроо окшойт. IT сфера лучше. Эми Кыргызстанга салыштырмалуу Бизде Кыргызстанда бир аз эме IT сфера. Мисалы мен эле бир жыл университетте окудум дедим эле, ошол жакта деле мисалы IT-ни окуганда анчалык жакшы окутпайт эле да, салыштырып көрсөм. Себеби мисалы бизге сабак бере турган киши ал өзү IT-ден жумушта иштейт эле да, мындай. Өзүнүн опыту, нормальный опыту бар болсо деле мындай түшүндүргөнгө эч немеси жок эле да, эч нерсе, опыту жок эле. Келет да, өзүнүн оюн жетип жакшы неме түшүндүрө албайт эле. Мен бизде түшүнбөй калып кете берет элек, ал деле түшүндүрө албай калып кете берет эле. Эч нерсе, көп нерсени түшүнбөдүм. ооба. ОРТ менен өттү дегенде ар бир өткөн окуучу ошол критерияларды тапшырыш керек да, типа, если сенде ОРТ жок болсо өтпөйсүң, же TOEFL эмес эми, TOEFL же IELTS. Экөөнүн бирөөсү жок болсо сени албайт да по-любомучу. Мисалы сен ошол бардык эмени тапшырасың, критерийлердичи, анан ошолордон да өтүшүң керек. Анан ошолордон өткөндөн кийин эле сразу албайт, сен ошолордон өткөн да толтура окуучу бар да. Анан ошолордун арасынан да салыштырат да, сен жана сертификаттарың, эмелериң кошуп турупчу. Вот анан ошо. В чем прикол учиться за границей? За границей окуган прикол эмне дейт? Неме да бул жакта? Бул жакта шарттары жакшы да, эң элүү немеси анын. Көбүнчө стипендия төлөп берген жерде окусаң, неме да, үйдөгүлөрдөн акча албай эле жашай бересиң. Мисалы Бишкекте андай эмес. Бишкекте стипендия төлөп берген кайсы университет бар? Кыскасы жашоого жете турган стипендия төлөп берген университет жок да, баналса деле 2000 сом менен бир ай жашай албайсың сөзсүз. Ошол чет мамлекетте окуп стипендия алсам, мисалы, сонда окуу системасы эле Бишкектеги көп эле университеттерден жакшыраак, чтоб бул жакта көбүрөөк жакшыраак билим аласың, чтоб неме болуш үчүн. Кийин опыт алып, кийин кайра Кыргызстанга барып иштесең, мындай нормально Кыргызстанда бир аз өнүгөт деп ойлоп үмүт кылып жүрөбүз. Ошол. Одним словом, возможность көп да бул жакта. Ооба. Возможность аябай көп бул жактан. Мисалы сен бир эки жыл окуп туруп эле ушул, мисалы, бул жактын диплому менен сен типа дүйнөнүн любой жерине барсаң эле сени уже мындай жакшы эмеге алат да. Анткени мисалы Корея же Гонконг деген ал уже эмелер да. Кыргызстанда окуп бүтүрдүм деп мындай дипломуңду башка бир мамлекетке көрсөтсөң, типа эмне ал дейт да, типа сен Кыргызстандын дипломуңдучу. А мисалы Гонконг, Кореяныкын айтсаң уже ал бир эме да, башка уровень да. Ошондой. Бир аз неме. Бир жесткий неме болду. Пакистан, Кыргызстан мед академиясынын чоң кыргызып калды го кече жакында. Жестко. Ошондой нерсе болбосу. Бул жакка тапшырганда атай фонд сыяктуу мен билбейт экенмин. Типа Европага, там Америка, Польшага бар. Бирок Гонконг жөнүндө именно Гонконгдукун билбейт экенмин. Болсо керек, бирок өзүңөр деле тапшырып көрсөңөр болот. Кыйын деле, эч нерсеси жок. Нурбек братан аутсордош керек. Сөйлөш элек. Кийинчи
Ал неменики болуш керек? Ал Кореяда KGSP Кыргызстандан өтө кыйын эле. KGSP Кыргызстандан вроде 3-4 балам эде алат экен жылыначы. Ошондой эгер квадан топчусак конкуренция көбүрөөк болуп кыйыныраак болот. Корейче окуйсуздар дейт. Дастан корейче окуйсуңбу? Сага суроо дейм ал. Тамаша. Жок, бизден киши окуйш. 2019 орто алтын сертификат жарай береби дейт. Орто сертификат Жерти эме өзү ОРТнын эмеси канча, срок годности канча? 2 жылбы? Мисалы мен тапшырганда, мен ошо 1 жылдан кийин тапшырдым да. Мисалы ОРТ мен 2018 алдым, 2019 тапшырдым да. Ала берди. Вот. Азыр силер 2019 алса керек, по-моему. Пландар кандай өткөзсөң айти. Пландар билбейм. Окууну бүтүп алайын, анан киребиз. Ошо өтө. Рахмат сөзүңүз үчүн. Бурса ошондой кылабыз. Көрүп акча таап, кийин опыт алып туруп, кийин Кыргызстанга кийин барыш керек. Язык. Ну, обязательно сен эгер английский билбесең, во-первых, сен өткөнгө дагы бир эме болот. Английский билбесең, TOEFL деле тапшыра албайсың, по-моему. Короче, билишиң керек да, по-любому. Силер окуган университет бармы? Туризм. О 210 алсаң, 210 немени ашып туруп, ортунан TOEFL'дан 80 алсаң, почти 90 канча процент, 99% немеге өтөсүң, университетке стипендия менен өткөнгө шансың бар. Ошондой делип турабы? Ооба, айти. Анан ошондой болуп калат экен. Так, ондо акыркы бир-эки суроого жооп берип, анан эфирди токтотот окшойбуз, Кыйынчылыктар болгонбу, эмнеден кыйналгансыздар? Кыйынчылыктар дегенде, сабактар кыйын, айти. Мисалы Кыргызстанга салыштырмалуу сабактар кыйын. Плюс эме да, мисалы GPA'ды эсептегенде деген, мисалы бул жакта сен менен дагы кошуп, мисалы бир сабакка алсаң, сен менен кошо дагы бир 200-300 Кытай алат да. Көбүнчөсүчү, типа гонконгдуктарчы. Анан ошолордун арасынан типа жакшы балл алышың керек да. По-любому сенин ошол оценкаң көбүрөөк болуш үчүнчү. Бюджетке өтүү канчалык кыйын? Бюджетке өтүү негизи өтүү кыйын болот ошол. Сен эгер бюджет болбосо, мисалы стипендия болбосо, анда уже жакын контракт аябай көп, ошол үчүн кой деле коесуң да. Анда эмесе эфирди бүтүрө эле. Анда эмесе достор, баарыңарга эфирди көрүп бергениңер үчүн чоң рахмат. Азыр карап көрөбүз, эгер эме эфир сакташка мүмкүнчүлүк болсо да мага жөнөтсө кийин мен чыгарып коем, эгер Дастан ыраазы болсо. Дастан, сага да эфирге катышып неме кылып бергениң үчүн чоң рахмат, убактыңды бөлүп бергениң үчүн. Көргөнчүлөр силерге да баарыңарга чоң рахмат. Анда бизде уктайлы, түнкү 1 болду. Силерге канча болду Дастан саат? 12-13. Бизде 1:13, 1 саат айырма экен да биз менен. Ошо, баарыңарга жакшы кабыла. Аманчылыкта, эсенчиликте бол. Давай Дастан, дагы сүйлөшөбүз да. Эфир үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө. Деп коем.